Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен KJ кабардын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынын ылдыйындагы ГЭС-2 конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Дареги мындай. Мен турган көчө Алматинка көчөсү. Сиздер Аламедин базардан ылдый түшкөнүңүздөрдө БЧКдан өтөсүздөр. Өткөнүңүздөрдөн кийин ал жерде Глобустан дагы өтөсүздөр ылдый тарапка. Оң тарапта мына ушул светофорго жеткениңиздерде бул ГЭС-2ге кирип кетчү светофор. Бул жерде бурчунда мына магазинди жана мечитти да көрөсүздөр. 150 метрде жүрсөңүздөр оң тарапта Панфилов көчөсүнөн кайрыласыздар. Кайрылганыңыздардан кийин эле бир 50 метрден кийин оң жакта жайгашкан сатыла турган үй. Мындан ылдый Энесай тараптарга түшөсүздөр. Эгерде бул жактан келсеңиздер, анда кайра эле ушул Ала тоонун поворотунан сол тарапка бурулуп киресиздер. Туугандар, мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Азыр ээси менен турам. Азыркы көрсөткөн даректен, чоң жолдон сиздер Чугуев көчөсү менен эле ичкери карап кирип эле, экинчи көчө Панфилов көчөсү оң тарапка бурулганыңыздарда, оң тарапты катарлап санап келсеңиздер, Чугуев көчөсү 147 үй, мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Ээси менен чогуу. Мен кызыктуу суроолорду бергенче сиздерге үйдү бир сыйра көрсөтүп келебиз. Сиздерге алдын ала айтып кое турган нерсе, бул үйдү немис салган экен. Кыскасын айтканда өтө мындай тыкан, жылуу, анан проекттер дагы аябай жакшы экен. Туура эми мурдараак салынып калган, бирок учурда дагы азыркы учурда ремонттору дагы өтө сонун болуп жасалыптыр. Келген адам ушул жерде жашай берет экен. Артында болсо 200 метр квадраттан ашыгыраак чоң теплица дагы бар экен. Буну эгерде кызыктуу болсо видеонун аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Ар бир деталын көрсөтөбүз. Сиздер биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Иштер жакшыбы? Жакшы. Өзүңүз жакшыбы? Түзүк, шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Рахмат. Так, үй сатууга коюпсуз. Ооба. Көчөлөр канализация кирген окшойт, мындай септиктер дагы турат. Ооба. Центральный канализация бар. Центральный канализация кирген. Суу, свет бар. Суу бар, электричество 3 фазка. 3 фазка. Так, көчөдө прожекторлор барбы? Бар экен, көчөдө прожекторлор. Прожекторлор бар. Жакшы. Канча сотка эми жалпы жериңиз? 7,1 соток. 7ден ашыгыраак деңиз, Бул эми мурдараак салынып калган экен, Ооба. Үй. Ремонту жаңы дедиңиз. Ремонтту жаңы жасадык. Өткөндө күн жылуусунда ичин жылытып туруп ремонтун жасадык. Жакшы. Могул көчөнүн изин көрүп турасыздарбы? Мындай машинаны мындай көлдөрөңчө койсо деле, мындай үйгө жакын койсо деле, эки машина мына үйдүн астына деле батчудай эле. Бул жерге бир машина. Негизи коргондагы аябай кенен экен. Так, үй канча салынган эми мына үйүңүз? Бул үйдү чын айтсам өлчөппүн. Бир туурасы бир 7 метрден ашыгыраактай чыгып атат. Нар жагы бир 9 метрдей бар экен, Нар жагында да временкасы да бар. Ооба, временкасы да бар. Так, мына номерлер иштейби? Иштейт, Биз экранга да кошумча жазып коебуз. Сиздер жаккан болсо, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз бир сыйра баарын көрсөтүп чыгабыз. Так, калеткадан киргенден кийин мына жерде эки машинанын орундугу бар экен, Буршатка басылыптыр. Буршатка басылган. Бул полтора этажка дом экен да. Ооба. Асты үстү планировкасы окшошпу? Окшош. Временка канча бөлмө? Временка бир чакан, анан бир чоңураак бөлмөсү бар, анан мончосу бар. И прихожкалары бар. Прихожкасы бар, Бир четтен көрөр элем, эшиктерин ачып, эмне бар, эмне жок, баарын көрөлү. Так, муну ачайлычы. Бул жакта эмне бул? Көмүр ушундай сала турган жерлер бу жер, Ушундай. Сала турган жер. Жакшы. Так, бул жагында эмне, гараж бар беле? Негизги проектинде бул жерде машина кире турган кылып салган. Машина кире турган бөлмө бар ичинде. Ооба. Үйдүн астына машина кирип кетет экен да. Ооба. Кийин сиз мындай навес кылып бул жерди тосуп койгонсуз. Ооба. Бирок мына жерден илгери ошо дарбазанын тушу болгон экен да. Ооба, ошол жактан машина кирген. Эгер азырда ачса машина батат деңиз астына. Ооба. Жакшы. Сонун. Бул жер эми көмүр, отун койгонго мына көрүп турганыңыздардай үстүнө навес менен жаап, жаан өтпөй турган кылып коюптур. Сонун. Жүрүңчү эми үйдү киреличи. Кайсы үйдөн, мына чоң үйдөн баштайлыбы? Так, бисмилла дейли. Бул эми цокольный этаж деп эсептелет да. Ылдыйкы этаж, Ооба. Жакшы. Бул жер кире бериш. Бул жерде да андай освещениялар коюлган, актап, сырдап, тазалап коюпсуз. Эми бул эми жилой кылып иштесе деле боло берет экен да, жилой кылса да. Отопление берилген жака дагы. Отопление бар деңиз, система. Жакшы. Мына бөлмөңүз бир где-то 2,5 3 чыга турган чакан бөлмө экен, Ооба. Эми бир баягы чай иче турган бөлмө, же болбосо бир детский бөлмө кылып койсо болот экен. Мунун тушунда дагы бир бөлмө бар экен. Бул эми котельный зона болуп калат экен, Ооба. Бул жерде газовый котел турат, напольный.
Қойып береміз ошаны. Қойып бересіз. Бұл жер газ келген ме? Газ келген. Бар ма газ? Мына питаниясы тұрады. Терезенің жанында. Демек, отта жақпайды екен. Отта жақпайды. Газ жақпайды. Полный система іштейді. Жақсы. Шиттер бұл жағына да қойылған екен. Насостар тұрады. Демек, екі үйдікі бір отоплениядан жағылау. Сонын екен дей. Қарам. Нарқы временкадан кеткен подачасы бұл жақтықыдан бар. Бірінші, екінші этаж ысыйды. Ысыйды, соны. Жүріңше міне қарап келелші. Так, бұл жағында қандай бөлме бар? Жер ушу погреба бар бөлме. Хозяйственный бөлме. Мына жақта погреб бар басында. Соны. Бұл жақтан актап сырдап қойып, сен бұл жақ баяғы кладовка қылам десе, іштетсе болады екен, кладовка қыла. Продукты сақтай тұрған, холодильник тұра тұрған бөлмелерді қыла. Бұл жағында баяғы гараж деңіз, бұл ең баяғы нежилой комната болып тұрады екен азыр. Егер дарвазаны жауап таштаса, орнына кирпич жүріп қойса, жилой комната болады. Жилой болып қалады. Спорт зал, теннис. Потологыдан бір 2.20, 2.30 шығып қалады оқшайды, биіктік, Жақшы. Бұл еме подвалда аталған менің, бірақ сокольный этаж болып қалады екен, мінеке, көрдіңіздер бе? Ұзын турасы бір 3-ке 5,5, 6 шығып қалады, мынау комнатаның емесі. Стяжкалардан биіктетілген, бірақ еме ұшырда бір фитби бірдекені кіргізсе де болады. Неден? Фитби, жош бір машиналарды кіргізсе де болады екен, гаражылы іштетсе. Так, біз әм сыртқа шыға берейлі, үстіңгі қабатқадан шығайлы. Негізі бірінші қабат мен екінші қабаттың ортасында лесенса жоқ, сырттан шығып келеді екен, Жақшы. Жүрің, мұнаке отопленияның обраткалардан өтіп тұр, бұл жағында 3 фаза тоқ келген екен. Үй әмі баяқ илгерки, мұнау сыртыны не деп қойтылы мұна шуақтың атыны? Шуба. Илгерки шуба менен шуалған. Бұл жерінде мұнанда кішнекей шығы өрсінде балкончигі бар екен. Кіре өрейлі, Мұна. Үйге кіре верісті бір көрсетойын істерге. Мұна, кіре веріштілі кенен. Бұл әмі прихошканан коридор болып қалады екен, Так, сол тарауында бір комната, мұнакей. Чақан. Бір 3-3 жарым шыға тұрған. Бір детский бөлім екен, мұнакей. Терезелері пластик қойылып тұр. Отопленияларын, паровойлары тұрады. Асты жығаш бол. Мұнакей. Соны. Үстінде мынандай чырақтар қойылған екен. Үстім неменен ашық болған екен? Мен мына шывағынды білем, дранкаля ғой үсті. Бұл ішінен шывалған нағын ба? Жылу донды? Жылу болады екен. Соны, мұна. Бұл жақтан көче тарапты көре өрет екенсіздер, Көче тарап кенен көрінет екен, баяғы үйлердегідей болбой, биікіне 1,5 этаж болғанда. Так, бұның тұшында дағы бір бөлме бар екен. Мұнакей. Бұл дағы ұшындайлы размер оқшайды. 3-3 жарым, 3-3 бөлме. Мұна. Асты полдары жаңы краскалап, даярдап, келгенделе паластарды, төшенчелерді дивандарға ойлы жашай бере тұрған. Соны не? Немістің үйі болған болса, неміс өзі көп мұндай планды жақшы қылып салады. Соны. Бұл екеу спальный болады екен, нарқы менен беркенсе екеу спальный. Бұл жағында қанша бөлме бар дағын? Бұл жағында да 2 бөлме бар. 2 бөлме. Бұл қонақтар бөлмесі екен, чоң зал екен бұл жағы. Үстінде дағы мынандай однотонный қылып бояп тұр. Әме қалаушылар обойдағын өресі бола өрет екен, обойды дағын. Бұл жағында ішінде дағы бір кішнекей комната, 3-3. Әме спальныйге, детскийге бола өрет. 3-3 комнаталар нормальный болады. Жақшы соның. Бұл жақтан бақты көрет деңіз, Мұна, көрдіңіздер бе? Теплица деп отқан нарқы тұрбай мұна ола? Соның, жақшы. Жүрген біз временканда көрсетөйлдағын теплицандан көрөйлі. Теплица демекчи даяр теплица бар екен. Болғаны ошол үстінде клёнкаларын жаап, içinde оборудованияларын қойып, теплица қылып иштетсеңіздер болады екен. Сонын, мұнакей. Мұна жерген бір навес қылып қойыш керек екен да. Машина кіргендегі бір арка навес қылып қойыш керек екен. Так. Жалпы 7,1 сотка дедіңіз, Участага. Мұнтыш утепление болған бо? Утепление болған бо? Утепление болды. Бұл қаптанда утепление болды, жоғылы утепление. Бұл жағда утепление қылдыңыз. Печка газуйдағын беркедайда қойса болады екен, моруланған екен, Моруланған. Үстінен банда супы өтпей? Жоқ, су өтпейді. Крышасы өзгөчө капитальный жасалған. Аны өткенде мына қапталын жасап атқанда утеплениені беріп атқанда крышасын көрдік, аябай мындай темір менен сонун кылып жабылып тур, капитальный. Ичине су өтпөй турган кылып, Өтпөйт. Мына жерде дагы зеленый зона жакшы эле орундук бар экен да мына жерде,
Сонун мына жерге баня салы берсе, же болбосо мочок гана, же дагы бирдеке салса боло тургандай. Сонун. Жүрүнчү, эми бияка да киреличи. Так, бул жери Временканын прихожкасы экен, а? Верандасы болуп калат экен мына. Бул жагында да отоплениянын немелер турат. Тушунда эмне бар бул жерде? Бул жерде ошо мончосу бар. Неме банябы? Баня дагы, туалет дагы. Мына жагында баня, туалет ушул жагында турбайбы, душу дагы ушул жер, банясы дагы ушул жер деңиз, а? Жагында раковина, унитаз. Эмени сиз эме дедиңиз, а? Центральный канализация деп айттыңыз, а? Бул жер центральный. Центральный канализация. Бул жагындачы? Бул эме кухнясы. Кухня, мына морун немеси турат, вычишканын местасы турат. Суулар бул жактан кирген экен. Погреб бар бунун астында. Ушу комнатадайбы, чоңдубу? Чаканыраак, бираз кичинерээк. Отоплениянын турбалары турат. Мына жакта дагы бир суудан чыккан экен, а? Ооба, стиральный машиналар бар. Бул жагында баягы күнүмдүк чай иче турган бөлмө. Ооба. Мына караң, кафелдер баягы кухонный зонаны атайын мындай бир жакшылап эме кылып койгон экен. Жакшы, сонун. Жүрүнчү теплицаны көрөлүчү. Мага жаман теплица кызык болуп атат. Мындай бирдеке эктиңизби теплицага же жетишпедиңизби? Жок, биз жетишпедик биз. Экпедиңизби эчтеке? Газ мына жактан кирген экен да, үйгө. Кухняга да киргенби бу жака да? Кухняга да кирген, ооба. Жакшы. Учурда иштейт газ деңиз, а? Мына жакада бирдеке баштаган окшойсуз негизи, а? Бизге чейинкилер, мына артезияны бар. Казылган бул. Насос салса иштейт. Иштейт. Сону. Бияқта сырттагы туалет бар. Сыртта туалет бар бияқта. Бул жагында уже теплица кирип кете турган жерби? Ооба, теплица кире турган жер бул жер. Так. Бул жер эми подсобный комнаталар экен, а? Ооба. Бираз монтип жасалгалап коюш керек экен. Теплицага мына жактан чыгат экен мына. Жаман чоң го. Точный квадрат канча чыгат? 250. 250. Иш жагы. 250 деңиз, а? Ооба. Эми бул теплица жок болсо деле бу жер огород бойдон эле турат да. Ооба. Лучше пленканы тосуп туруп эле жакшылап иштин көзүн билген адам иштете бериш керек экен, а? Сугат системасы бар, жарыктык системасы тартылган. Бир гана ошо меш коюш керек отопленияга. И үстүн жаап коюш керек пленка. Өзү баягы эменин пленкасынан коюш керек да, мына ол теплицанын өзүнүн пленка бар, долгосрочный пленкалардан, а? Жакшы, 250 метр квадрат болсо эми өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Мына ол керек эмес десеңиздер, темирин сатып берсеңиздер деле бир топ эле акча болуп калат. Жакшы. Эми жалпы канча сурап атасыз эми? Пулуну, үйдүн пулун канча деп атасыз акчасын? Буну эми акция кылып атабыз. 49га беребиз деп атабыз. 49 000 долларга бересиз. Варианттар бар. Варианттар бар. Ооба. Не алмашуу эмнелер, машина, жер квартира. Боло берет, а? Бишкектен, Оштон. Болду. Бишкектен, Оштон, машина, үй, квартира, жер да кете береби? Жер да участок кете берет. Участоктан боло берет, а? Жолдун боюнан болсо боло берет. Демек, варианттары көп экен. Сиздер экран астындагы номерлерге чалып, эси менен байланышып көрүңүздөр. Варианттарыңыздар сунуштаңыздар. Эми баягы кээде баягы наличка акча жок болуп калат. Жакшы үй чыкканда алып койгонгочу. Эми баягы варианттары боло турган болсо, өздөрү сунуштап, сиздер менен сиздерге жаккан, аларга жаккан варианттар болсо, алмашып алсаңыздар эле боло берет экен. Болду. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Баасын уктуңуздар, 49 000 долларга беребиз деди. Центральный коммуникация, газ, суу, свет, канализация чейин центральный экен. Бүт коммуникация бар экен. Алыңыздар. Мына ушул кимдин үйү болсо дагы куттуктайбыз. Буйрусун, сизге да содаңызды берсин. Алган адам дагы көңүлдөгүдөй кылып жасап, сонун кылып жашоонун уланта берсин. Негизи ушу дыйкан адамга буйрса сонун болот экен, а? Теплица айтат экен бирок. Саламатта туруңуздар, туугандар.